Методдор аябай көп да. Кече күнү мынакей медитация дагы бир сонун методу менен бөлүшүп кетти Назгүл Капаровна. Ошондо өзүңүздөрдүн мындай күрөш болот да. Ичиңдеги сопротивление деп коет го, ушундай сопротивление болот. Кээ бирөөнүн жүрөгү айланат, кускусу келет, окшойт, ичи өтөт, баш ооруйт, далы бир жери уюйт, ушундай да. Уюганда колуңарды ысытып, энергия берип, бул жерге же башыңар ооруса башыңарга энергия берип, ушу өзүңүздөр менен иштегенди үйрөнүп алсаңыздар. Кутман Фатима Жуманына сонун болду деп жазып атышат. Ошо очистканын көптөгөн түрлөрү бар. Мен дагы биринчи жолу ушундай нерселерди жасаганда мындай айтат да, кусушуңар мүмкүн, окшусуңар мүмкүн, ичиңер өтүшүңөр мүмкүн десе, мен үчүн мынакей урейди ичи өттү дейт. Мен үчүн аябай таң калыштуу, койчу айланайын, ушул практикасын укмушсапты го деп ушинкем да. Эми ал дагы мындай төлөп окуган ушундай окуу болчу. Канча бир айлап окуйбуз да. Анан чистканын ар бир медитацияларын берет. Кече күнү Назгүл Капаровна мына кичинекей 1% өзүнүн билиминин 1% берди. Буйруса ушул ускорениянын 3-чү потогуна дагы көбүрөөк өзүңүздөрдүн таанышыңыздарды мына сиздерге сонун болду да, Анан ойлоп атасыздар да, ушул да укса болмок, ушул да катышып алса болмок экен деген ичиңизде аттиң болуп атат да. Ошолордун баарын катыштырганга аракет кылып алыңыздар. Анткени Назгүл Капаровна ушу 3-чү бөлүгүндө дагы мындан да күчтүүрөөк, мындан дагы сиздерди мындай даярдап койду да. Эми 3-чү бөлүгүндө мындан дагы күчтүү техникасы бар да. Ошону да берет. Мен дагы окушуп, жүрөгүм айланган, мен да ичим өткөн, аябай таң калгам, чын эле депчи. Анткени биз жашоодо эмне кылат экенбиз? Күнүмкү эле эртең менен турдук, тамак иштик, быт деп коет го. Күнүмкү эле айланпа. Ушинтип эле жашап көнүп калганбыз. Өзгө көңүл бурганга дагы мындай убакыт жок десемби, же даже ошону ойлобогон күндөр болгон. Мен андай жашоодо жашап келгем. Араңыздарда мага окшогон канчалаган кишилер кадимки эле жашоо менен жашап эле таң атты, күн батты, таң атты, күн батты деген эле жашоо. Эптеп курсак тоюсканга кийингенге эле акча болсу деп акча тапсам деп жашап келгендер да бар да. Анан сиздерди куттуктайм, өзүңүздөрдү өзгөртөм деп ушул Smart Richке келип, ушул жактан караңыздар. Кандай гана сонун билимдерди алып атасыздар, Биз сиздерге билим берип отуруп, өзүбүздө канчалаган билимдерди алып атабыз. Кече күнү Назгүл Капаровнанын методикасы действительно билесиздер, роботтой болуп дейт туура. Назгүл Капаровнанын методикалары действительно сонун, человек практик, өзү уже психологдун буюрса дипломун да алат, психолог окуп атат. Буюрса азыр сиздерге бекер берип атабы, кийинчерээк мунун баары уже платный боло баштайт да. Назгүл Капаровна дагы бир билим алып атат. Ошон үчүн очередтерге блат менен жазыла берсеңиздер болот. Мен ускорениеде окугам, Назгүл биринчи жазып койчу деп. Аны биз дагы күтүп атабыз, буюрса канчалаган практикасы менен биз менен бөлүшөт деп. Эч нерсе деле байкалган жок. Антиши деле мүмкүн. Анткени мээңизди мындай бош эмес болчу да. Эч нерсе байкалган жок. Сиз жана кагазга турганда оюңуз башка жакта болду да. Дайыма айтабыз го, здесь и сейчас депчи. Эмнени ошол моментте болушуңуз керек депчи. Вот ошол моментке переключаться эте албагандар да бар да. Биздин новичоктор бар. Мисалы ошо ускорение 2-чи жолу, 3-чү жолу катышып аткандар уже мына сонун жазып атышат, сонун болду, ичим өттү, башым айланды депчи. Мындай реакция болбогондор деле бар да. Эми мындай да, бул методиканы үйрөнүп алдык деп эле улам жасай берген болбойт да. Аны дагы биз чаттарга жазып чыктык. Эми дагы бир жолу айтып коеюн, Бул практиканы 1 айда 1 жолу, 2 айда 1 жолу ушинтип жасаш керек экен да. Анан өзүңүздөр эле үйрөнүп алдым, жасай калайынчы деген болбойт экен. Өзүңүздөрдү аябай кыйнап коесуздар. Кимдер шалдырап калса, уйкуңар келип атса уктаңыздар. Биз көп нерсени мындай өзүбүз укканды билбейт экенбиз да. Эми бүгүнкү темага келсек, идеалдуу эмесмин. Мына ичим өттү деп атышат.
жүрөгүм айланды, кустум, башым ооруду дегендер аябай эле көп болот. Анан эч нерсе сезген жокмун дегендер деле болот. Идеалдуу эмесмин дейт. Ким өзүн идеалдуумун деп ойлойт? Барыңыздарда Динара эже, вот мантаң Жипара, вот шалдырап калдым дейт Сырга эже. Бул мындай от души фокусту бир жерге коюп жасагандар да, ушундай сезимдер болот. Мен будан өткөм, бул нерсенин баарын жасап көргөм, ошон үчүн мен билем да, что действительно кыйын, действительно ушул методика, медитация, проработка дегендер эгерде туура кылсаңыздар, бул жыйынтыгын берет да. Ошо туура кылганды эле үйрөнүңүздөр да. Идеалдуу адамдар барбы араңыздарда? Вот, туура жасагансыздар да мереже. Идеалдуу эме. Мына карасаңыздар, идеалдуу эмесмин, баарыбыз эле идеалдуу, мындай го, идеальный деп коет го. Бүт куп туп эмне деп койчу, топ келишкен деп коет, Кудайдан башка идеалдуу адам жок дейт, Туп-туура идеалдуу эмесмин дейбиз да баарыбыз. А бирок баарыбыз идеалдуулукка аракет кылабыз, Мен мындай идеальный болсом экен, баарыбыз эле фигурабызды 60, эмне 90 болушун каалайбызбы? Каалабайбыз деп коебуз, а бирок ичибизде эгерде ошондой болсоңуздар, же болбосо мына беттериңиздин баары чыпырайган, бырыштар жок, тимеле сиз каалагандай болсо, идеал деген бул эмне экен? Өзүбүз сүрөттөп алат экенбиз да бир нерсени элечи. Элементарный эмне үчүн мен сырткы келбеттен айтып атам? Анткени биз сыртыбызды дайыма көрүп турабыз да. Анан эртең мен күзгүдөн караганда эле сразу эле эмне, мен өзүмдүкүн айтып коем, сразу эле ушул жерлерин кетириш керек эле деп эле бир аз массаждан жасап, эгерде мен идеалдуу болгум келбесе, жакшынакай көргүм келбесе, андай массаждарды эле жасап эчтеке кылбайт болчумун да, туурабы? Биз идеалдуу болгубуз келет да, ичибизде баарыбыздын эле мындай элестеткен бир сөлөкөтүбүз барбы? Ушундай болсом деп, Кадимки жашоодо биз жашай беребиз. Анан бир нерселерди укканда мен немеге массажга барып бетиме неме татамдан айтып атпайбы, могу жериңизде ботекс жасатышыңыз керек депчи, көрдүңүздөрбү? Мага бул жерим, мисалы сиздер деле бул нерсени байкабай эле жүргөнсүздөр. Мен сиздерге айттымбы өзүмдүн минусумду? Эми мени көргөн сайын ушуну карап турасыздар да, ушул жери бар беле депчи, көрдүңүздөрбү? Биз баарыбыз аракет кылабыз, туп-туура Жипара. Баарыбыз эле мындай идеалдуу болгубуз келет. Анан ботекс сайыңыз дегенден баштап эле уже эмне боло баштайт? Ошол нерсени эле издей баштайт экенсиң да, ушул жер. А эгерде аны укпаганда, мен даже көңүл да бурган эмесмин да. Просто мындай идеалдуулуктун дагы бир мисалын айтып коеюн да. Көп эле азыр биздин жаштарыбыздын баары идеал десе эле эмне кылып алды? Бети башынын баарын эле укумуш эле Алла Таала баарыбызды бир жаратты да, Жок, жаштар эмес, эми возрасттагылар деле каш, эркектер айтат эмеспи? Ушу аялдар силерге түшүнбөйм, кашыңардын баарын тердирип саласыңар да кайра чийип аласыңар дегендейчи. Тердиргенге баары кайра акча кетеби? Кайра татуаж кылган кайра акча кетеби? То есть ушу аялдар силерди түшүнбөйм деп калышат эмеспи? Чын эле ошондой, кээ бирлөр оозторун жасатып атат, эми колдон келген нерселердин баарын эле жасатып атышат да. Бунун баары эле эмне? Өзүнө бир картинаны ойлоп таап алган да. Мен ушундай болсом экен, өздөрүн бир куурчактай кылып эле сезип алган да. Идеальная деген ушул бир картина, бул сыртыңыздан. А кээ бир жерде болсо, мындай го, элементарный презентация айтканда делечи, мен мындай идеально айтышым керек. Көбүбүз эле бир картинаны элестетип алганбыз. Сиздер жаңы келгенде бир биздин спикер презентация айтып берген, аябай тыкылдап сонун айткан. Сиздер ошону сиңирип аласыздар деле. Эмне үчүн көп ушул биздин партнерлордун көбү айтпайт презентация. Анткени эмне болот?
идеальный картинаны мээге киргизе алганбыз да. Мага ушул айтып берди эле, мен ушундай кылып айтышым керек депчи. Анан сиздер дагы кээ бир немелерди, лидерлердин көбүн байкайм. Мындай идеальный кылып туруп, ушундай кылып айткыла деп команданы дрессировать этет. Бир чети бул деле туура, аларды спикер кылып чыгарыш керек, ошон үчүн аларды күчтүү кылыш керек деп сону кылып даярдайсыздар. Бирок көптөгөн наючоктор өздөрүн ушул мындай неге деп коеюн, рамкага сала албай, ушундай идеальный айта албаган үчүн көп эле партнерлор кетип калган. Бирден бир себеби ушундай да. Өздөрүнө бир идеальный картинаны киргизе алышат дагы, ошол нерсени эле элестетип, мен окшоп айта албайм да, мен анчалык жеткизе албайм да деп элечи. Анан баарыбыздын эле идеальный картинабыз бар, анан реальный картина бар да. Реальный деген эмне? Жана айтпадым, фигураңыз 90-60-90. 90-60-90ду бир идеальный картина элестетебиз, бирок реальность казыр кандай биздин состояниебиз, туурабы? Андай жок болуп атпайбы? Мынакей азыр айтып атат, идеальный адам жок деп. Ар бир адамдын кемчилиги бар да. Биз ушул кемчилиги менен изюминка да. Башкалардан биз не кылып турабыз? Айырмаланып турабыз да. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн да реальный, да идеальный картинага монтип, кетип баратканда кайра стоп деп туруп не кылып коюш керек? Реальный нерсеге кайра алып келип коюш керек да. Ай, сен ушундай болгуң келет, бирок моундай болуп атасың. Ошондой болсоң деле канча деген ийгиликтерге жетип атпайсыңбы? Казыркы реальностьти дайыма ойлой жүрүш керек да. Мен деле бир нерсени идеализировать этип, моундай болсок, дегендей болсок десем эле, жолдошум каякта жомокто айтпачы дейт да. Вот ошону баары көрүңүздөр, кайра реальностька эмне кылат? Артка тартып турганда киши болот да. Мисалы кечээ күнү дагы Назгүл Капаровнанын жасаткан методикасында делечи, канча мына бир туугандарыңыз башка кошуналар жөнүндө айткан жок, башка кошулган немелер, кошуналар, классташ группалаштардан деле канча деген ичибизге, мээбизге мусордун баарын киргизе алабыз. Бирок ал жөнүндө кечээ күнү айткан жок. Канча бир тууганыңыздар болсо эле, алар эмне кылат экен? Сиздерди идеалдуу кылганга аракет кылат экен да. Мисалы, сиз деген балдарыңызды деле элестетип көрсөңүздөр, бири-бирибизди тарбиялап, биз деле биринчи балабызды, билбейм сиздердин учуруңуздарда кандай, бизде ушундай да, мындай абысыным, канесиңдин биздин балдарыбыз тең да. Анан отуруп сүйлөшүп калабыз да, биринчи балаңды аябай идеальный кылып тарбиялайт экенсиң да. Биздин улуу кызыбызды мисалы минтип рамкага аябай киргизип салабыз да. Таптаза жышып, жууп, кийимдерин баарын үтүктөп, жалаяктарын баарын үтүктөп, 40-40 кайнатып, сууну муздатып, ушинтип отуруп суга түшүрүп, анан бул болбойт, тиги болбойт деп аябай запреттин баарын эмне кылган экенбиз? Мээсине киргизип салат экенбиз да. Экинчисине, ал уже улуу баладан экинчиси бир аз тарбия көрөт экен. Үчүнчүсүнө келгенде уже тарбиялагың деле келбей калат экен да. Иши кылып эле иле баса болду, иши кылып эле урса ток болсо болду деген сыяктуу ушундай экен да. Ошон үчүн баарыбыз эле ушундай идеальный балдарыбызды деле чачпа, төкпө, калпайтпа же чуркаба деп ушинте беребиз. Аларды деле биз эмне кылып аткенбиз? Рамкага салып аткенбиз да. Өзүбүзгө бир балдарды элестетип, характерин элестетип, сырткы келбетин элестетип, сыртынан өйдө мынтип тим эле рисовать этип алат эмеспизби? Анан кээ бир ата-энелер да бар, кыздардын чачым кеспейм десе деле, жана наоборот кеским келип атат десе, өздөрүнө бир идеальный картина элестетип алганда, узун чачтуу кыз, ал чачын кескиси келсе деле, не кылат ата-энелер? Жок деп өздөрүнүн бир идеалына рамкасын салып коет. Жок, андай эмес, моундай болуш керек депчи. Ошон үчүн ушул нерселердин баарын ойлонуп жүрсөңүздөр, Казыр, конечно, туура айтып атасыздар, идеалдуу адам жок деп. Идеалдуу болгонго дагы эмне кылыш керек? Аракет мындай кылыш керек, бирок таза эле рамкага өзүңүздөрдү киргизип, рамкага киргизгенде эмне болот? Самооценка түшө баштайт да. Өзүбүздүн
кандай десем, оюбузду билгизе албайбы же өзүбүздү бир самоедство деп коет, өзүбүздү мындай көр жемелеппи, мен ошого окшоп презентация айта албай атам, же мен ошого окшоп маркетинг айта албайм, же болбосо мен ошого окшоп кийине албайм, же болбосо мен ошого окшоп сүйлөй албайм деген нерселердин баарын эмне кылат экен, өзүбүздү ылдыйлап самооценкабыздын баарын түшүрөт экен да. Алла Таала баарыбызды эмне кылган, биз айтып коебуз го, мына Кудайдан идеалдуу нерсе жок, ал баарыбызды эмне кылган, идеалдуу кылып, баарыбыз кичинекей кезибизде элестетсеңиздер, баарыбыз бирдей эле төрөлөбүз, баарыбыз бул дүйнөгө жылаңач келебиз, жылаңач кетебиз дегенде, баарыбызды идеальный кылат деле, бирок чет жактарын баарын, кандай үй бүлөдө төрөлгөн, кандай мектепке барган, кандай месине тарбиянын баары куюлуп атат, ошодон кедей болуп калсын, же алкаш болсун, же бир бомж болсун, же жашоосу жаман болсун деп тарбиялабайт да, туурабы? Төрөлгөндө баарыбыз кичинекей сонун болуп көрүнөбүз, баары бир сонун жыттуу, баланын жыты кандай сонун, бирок ушунун баары бара эле эмне болот экен, жашоо шартка, турмушка байланыштуу урунуп, беринип отуруп, тарбиясы башкача болот экен да. Биз баарын мындай да, казыр сиздерге да суроо да, казыркы жашап аткан жашооңуздар кимиңиздерге жагат? Эгерде 10 жылга кайра кайтып, ушул эле жашоону жашайт белеңиз десе, ким ооба деп айтат, ким жок деп айтат? Ушул жашаган жашооңуз кандай сиздерге жагабы? Же такыр башкача жашайт белеңиздер? Ким кандай жооп берет ушугачы? Сиздин азыркы жашооңуздар өзүңүздөргө жагып атабы? 10 жыл мурун басып өткөн жолуңузду кайра басып өтөт белеңиз? Же башкача жашайт белеңиз? Жагат, азаматсыз. Эки вариантка бөлүндүк, эки вариантка бөлүнүп кеттик да. Айтат да, казыркы жашоо сен эң жакшы варианттардын бирин. Бизге деген жомок бар го. Оңго кетсең атың өлөт, солго кетсең өзүң өлөсүң, түс барсаң чогуу эмне деп коет, атың да өлөт, сен да өлөсүң деген сыяктуучу. То есть бул жашоо бизге бир келет экен да. Баардык бизге берилген вариантты биз эң жакшысын гана тандап туруп, эмне кылат экенбиз, жашайт экенбиз да. Ушул мен деле мурун ушундай адашып, возможно, азыр башкача жашайт элем деп жазып аткансыздар, возможно, бир кыйынчылыкты басып өттүңүздөр да. Бир кыйынчылык. Мен ушундай эле аракет кылып жашамакмын дейт, туп-туура. Кыйынчылыктан өткөн үчүн мен мындай жашоону каалабайт элем деп. Мен деле бир кездерде ушундай жооп берчимин да. Бирок сиз күчтүү болгуңуз келип, Кудайдан сурайт экенсиз да, мен жашоомду өзгөртө көр, күчтүү болоюн депчи. Ошондо сиздерге ушул кыйынчылыктын баарын Алла Таала берет экен дагы, сизди күчтүүлөйт экен да. Аябай күчтүү кылып туруп, сизди ушундай кыйынчылыктарды берет экен да. Кээ бирөө ушул смартчикке ооруу аркылуу келип калды. Бул ооруу деле жөн жерден келген жок. Мен деле өзүмдүн историямда көп айтам. Менин кызым геморральный васкулит менен ооруп. Ошол ооруну деле карабайсыздарбы? Бул оору деле бизге эмне болду? Жакшы жагын бербедиби? Мен деле кыйналып жашагам. Мен деле кызым 6 жаш болгондо монтип колума көтөрүп алып шишип басып кеткен да. Жана геморральный васкулит деген ким билсе, кимдин жакындары ооруп, мындай билип калса, ал мындай страшный эле оору. Мондай сосудтардын баары жарылып кетет да. Кызымды ушинтип көтөрүп алып, ушинтип жүргөндөрүмө элестетсем, өзүм ушундай чидей арыктап кеткем. Кудайга үнүм жетип, аябай башкача жашоодо жашап калгам да. Азыр бирок менден эгерде сураса, мурунку жашооңду кайра жашайт белең десе, мен ооба жашайт болчумун деп айтмакмын да. Анткени ошол кызымды Кудайга бир чети жакыныраак болдум, бир чети арткы жашоонун баарындай көз алдыңа кадимки бир кинодой болуп көрүнүп кетет да. Башыңа кыйынчылык түшкөндө эмне Кудай оозуңа келип эмеспи? Кыйынчылык келгенде ушул нерселердин баарын ойлоп кетет экенсиң да.
анан 6 жаш кызым ошону диетада кармап отуруп, анан бул бизнеске келгенде именно ушул кызымдын оорусу үчүн келип атпайлыбы? Көрдүңүздөрбү? Возможно, азыр жок, башкача жашамакмын дегендер ооругандырсыздар, өзүңүздөрдү кыйнап койдум демексиздер. Ошон үчүн жок, мен башкача жашамакмын деп ойлоп атасыздар. Же болбосо жолдошуңуздар менен бир проблема болуп атабы, же үй бүлөдө бир проблема болуп атабы, ошон үчүн жок, башкача жашайт элем деп ойлоп атасыздар да. Бирок сиздер деген бүгүнкү күн, бүгүнкү сиз, вот самый идеальный вариант ушу сизсиз да. Вот азыркы сиздин жашооңуз, азыркы сиздин доходуңуз, азыркы сырткы келбетиңиз, азыркы жашап аткан үйүңүз, бунун баары сиздин кечегүнкү ойлогон оюңуз, сиздин кечегүнкү кылган нерсеңиздин жыйынтыгы мына бүгүн да. Ошол кызымдын геморральный васкулитин айыктырам деп ичирип көрдүм, ичти, кардицепс кофени суюк кылып ал кезде кардицепс чай жок эле да. 4 эле продукция бар болчу деп дайыма айтам. Кудайга шүгүр, ошону эбептен себеп деп коет эмеспи? Дагы бир ушундай притча бар го. Мен папам ушул жөнүндө көп айтып калчу эле. Бирөөнүн мондай тамагы аябай шишип, мурунку эми ангина болсо керек дейт да, уже өлөт деп, температура болуп, анан эмне кылса деп жатат дейт. Уже боз үйдө илгери. Анан караса эле неме сүт куюп койгон дейт ата-энесичи. Жана сүт коюп анан жалгыз жатат, тердеп, кыйналып, тамагы шишип, ириңдеп. Анан караса жылан өтүп баратат дейт. Анан ошол сүттөн ичет экен да. Сүттөн ичкенде уусу түшүп калды деп ооруп аткан киши карап көзүн кыйгы менен анан жылан ичип кеткенден кийин анан айтат экен да, ушунча кыйналбай эле андан көрө мен өлүп калганым жакшы. Үйдөгүлөргө акырын билгизбей ушул сүттү ичип алайын дагы, бүттү, жашоо менен коштошоюн дейт экен дагы. Жана соломка деп коет, чөп, мындай турбочка чөптөр бар эмеспи? Саман. Ошонун түтүкчө кылып таап алып туруп акырын жатып алып ошону ичип, эми өлөт экенмин деп жатат дагы. Жатса наоборот тердеп, ошол жылан ичкенден кийин эмне болуп кетет? Тердеп, ушул оорусунун баары айыгып кетет да. Жыландын уусу кошулган, уусу эмес эми жыландын неси деп коет, немеде медицинада деле турбайбы, ушу именно жыландын дарычылык касиети аябай көп депчи. Көрүңүздөрбү, кээ бирөөлөр возможно бүттү, жашоом аябай начарлап баратат десе, именно ошол күн сизге жашооңуздун жакшы алып келе турган күнүдүр. Ошол нерсени эч унутпаңыздар. Айтат го, самый темный эмне деп койчу эле, темная ночь перед рассветом, аябай сонун күн келатканда, караңгы түндө өтсөк, эртеси күнү бизге сонун нерселердин баарын жараткан даярдап койгон да. Ошол идеальный нерселердин баарын биз өзүбүздүн картинада элестеп алганбыз дейбиз, бирок ошол нерсеге эмне кылыш керекпиз? Умтулуп эмне кылыш керекпиз? Жашай бериш керекпиз да ошол нерсеге. Бирок өзүбүздү эч качан кемсинтпей, ошо эмблемада жылан тартылган бар эмеспи? Именно ушу медицинада да. Ошон үчүн эмне дейт? Бүгүнкү мындай бүгүнкү жашообуз кечөгүнкү эмнеси деп коеюн? Биздин оюбуз, кечөгүнкү жасаган кыймыл аракетибиз бүгүнкү жашообузга түрткү болуп атат да. Анан дагы айтат, өзүбүзгө мындай жакпай ушинткенде мындай элестетип көрсөңүздөр, жаман күндөрүңүздү элестетип көрсөңүздөр, башыңыздан өткөн нерсени, анан эмне болот? Значит, сиздер Аллага нааразы болгон күнүңүздөр да. Мен ушундай Алла жөнүндө сүйлөгөндө эле бир өзүмдү бир жаман сезип кетем да. Мамам айтып калам го, 48 жашында каза болуп калган деп, бир ооруп, көрсө ушу инсульт алганбы дейм, тилден калып ушинткен да. Кечинде экөөбүз жатып, колун бар массаж жасайбыз, шишип кеткен, жүрөк ооруганда мындай суу басып кетип турбайбы, денесин баары шишип басып кетет. Ошо шишигин таратсын деп массаж кылып отурабыз, колу бутусуна чыдайм. Анан мен сүйлөшүп отургам, карайбыз да мындай смендешип. Анан айтып атам да, Кудай жок. Эгер 2000-жылы
эгерде Кудай болсо мамамды баарыбыз биз эле эмес, эми тууган тушкандардын баары сыйлайт, баары аябай мындай идеальный деп, ошону мамамды баардык жагынан төпкөрүшкен деп түшүнүшчү да. Деп анан айтып атам да, эми эч кимге ушу чымынды аябай жаман көрчү эле, шапалак алып эле чымын өлтүрүп жүрчү эле. Анан айтып атпаймынбы, ушу чымынга эле бир зыяның, ушунун эле бир каргышы тийбесе, кимге сен жамандык кылдың, эмне үчүн ушундай сени кыйнап атат, мен Кудай жок деп, мен Кудайга вообще ишенбейм деп аябай ушуну наалат деп коелу. Ушундай нерселердин баарын айтып үчкө чейин экөөбүз сүйлөшүп отурдук. Жакшынакай эле кой барып жат, эс ал деди. Мен барып жатып эс алдым. Анан эртең менен уктап атсам эле папам жаныма келип калды да. Мен жатканда эми папам туруп жанында отурса керек го. Анан ойготуп, саат 4-төрдө ушу таң ата элек болчу. Мамаң качан тилинен калып калды эле дейт. Карабайсыздарбы? Десе эле мен Кудай деп эле шак секирип тура калдым эле. Ушундай ыйлап атам, барсам, элестетиңиздер. Отключение болуп калат экен да. Жакшынакай экөөбүз 3-тө сүйлөшүп отурган 1 сааттын ичинде эмне болуп калды? Телеосту Алла Таала алып коюп атпайбы? Карабайсыздарбы? Жазайын десе, буквалар, тамгаларды даже жаза албай калат экен да. Чоң тамгалар менен азбукалар бар эле, мен ошону көтөрүп келип, мама жазыңызчы, эмне болду, эмнеден сүйлөп калды, бирдекени түшүндүрүп, кол менен жаңсайт, түшүндүрө албайт, ыйлайт отуруп. Элестетсеңиздер, вот ошодон кийин айтып калам да, ошо Кудайга мындай, Кудайга каршы нерсени эч качан айтпаш керек да. Көрдүңүздөрбү, канча деген сыноону Кудай бизге айтып атабы. Айткан сайын, берген сайын туура ушуну кантип туура чечим кылыш керек, канткенде жакшы жака оңдоп кетебиз, ошол жөнүндө гана ойлош керек да. Бунун баары мен үчүн мындай сабак болду деп ойлойм. Канча деген киши, канча деген мындай биздин арабызда билип билбей ушу күнөөгө батып аткандарыбыз аябай көп. Дайыма эми ушуну суранабыз го, билип билбей кетирген күнөөңдү кечире көр депчи. Эми мындай да, баарыбызды Алла Таала эле идеалдуу деп айтып атабыз, бизди дагы жаратканда окшоштуруп эле баарыбызды идеалдуу кылат экен да. Анан бузган, мисалы көп кишибиздин ичибизде организмибиздин баарын, кээ бирлөрүнүн жүрөгү ооруйт, кээ бирлөрүнүн ашказаны ооруйт, кээ бирлөрүнүн бөйрөгү ооруйт. Анын баарын ким бузду? Өзүбүз кылып атпайлыбы? Өзүбүз жасап атпайлыбы ушул нерсенин баарын, Вот ошон үчүн көп нерсени ойлонуп, мындай реальностька улам мындай монтип учуп баратканда кайра стоп деп реальный жашообузду ойлоп туралы, өзүбүздүн кылган нерсебизге ыраазы эле болуп туралы да. Мен ушу благодарность дегенде, ушу смартчке келгенде ушул жактан үйрөнүп, жок калп айтам, мен смартчке физкультура кылып, молодец Айдай. Самооценка, значит, самооценкаң аябай жакшы Бүбүн эженин тарбиясынан да. Кээ бирөөлөр могу бетине нааразы болгондор, в основном мындай прыщик болгондо, мен кыздарымдын ушундай бир немебиз, гени деп коебу. Анткени сени сүйүү менен тарбиялаган да. Аябай жакшы көрөм, сүйөм деген кулагыңа аябай көп куйган да ата энең. Мисалы, менин кыздарымдын ушундай немеси бар, немелер, прыщиктер чыгып калганда эле өздөрүн жаман көрүп, самооценкасы түшүп ушинтип баштайт да. Бул эмнеден экен? Мен өткөндө окудум. Значит, мага нааразычылыктар бар экен да. Айта албайт, бирок ичинде ошондой бир борьба бар экен да. Вот бетке минус, беттен кемчилик издесе, кечээкүнкү методикадан кийин ойлонуп көрүңүздөр да. Мамаңыздардын эмнесине нааразы болуп атасыздар? Мамаңыздардын кайсы жери жакпайт? Ошол нерсени мындай выговорить надо дейт да. Айтыш керек да. Айтып, ушул жериңизди минтсеңиз, отношенияңызды ушундай да. Өзүн жакшы көргөн, мисалы мен кичинекей кызым өзүн укмуш идеальный сезет, эле супсулуу ушундай да. Анткени биз аябай сүйүүнү, мээримди аябай бергенбиз да. Ошондо өзүн действительно толук кандуу жакшы көрөт да. Это есть правильно.
кандай болсоңуз ошол нерсени толук кандуу жакшы көргөндө гана жолубуздун баары эмне болот экен, ачык болот экен да. Кээ бирөөлөр боюм кичинекей дейт, боюм узунураак болсо болмок, анан сенин боюң жакшы, мен да ушундай болсом, көрдүңүздөрбү, кайра эле эмне кылабыз, өйдө жака шек келтирип атпайлыбы, жаратканга шек келтиребиз да. Конечно, прям, ой, мен үчүн жаратпай койду эмес, помечтать можно, да, идеализировать можно, но тем не менее эмне кылыш керек экен, ушул нерсенин баарына ушуга деле сонун, ушуга деле ыраазымын деген нерселерди эмне кылыш керекпиз, көп айтып туруш керек экен да. Үстүнөн иштегенди үйрөндүк, иштеп баштап атабыз дегендей. Сөз жагат да, эң кыйын күн бул адам үчүн эмне, күнүгө адам болуу дейт да. Биз сырткы келбетибиз эле идеальный, бирок биз могу ичибиз эң негизгиси ушу духовный. Мен бул бизнеске келген духовность десе эле эмне деп ойлочумун, намаз окуган, намазга чакырган, не только намаз, а именно вера сыяктуу да, дин жөнүндө сүйлөп атканда эле монда духовность деп ойлочумун да. Казыркы күндө канча деген окууларды окуп, духовностьтардын айырмасын уже билип, жан дүйнөңдүн вот сен кандай болсоң, өзүңдү ушундай воспринимать эткен, вот это и есть духовность да. Өзүңүздүн сыртыңыз кандай, ичиңиз кандай, ушу ичиңизди только эмне кылыш керек, тазалаш керек, жакшыртыш керек. Ар бир кишиге жакшылык эле каалап турган вот ушул нерсени эмне кылыш керекпиз, ичибизди идеальный кылганга аракет кылыш керекпиз да. Бирөөгө жамандык айтпай, жамандык сүйлөбөй, көп нерсенин баары эмне кылат, бизнестердин баары эле эмне болот, мындай идеальный картинаны биз элестетип алат эмеспизби? Ошолордун баарын коркуу сезимди мээбизге киргизет дагы, ошодон бизнес кылат да. Мисалы жанагы жаан, жаап, суу болуп калбасын деп эмне кылат, зонтторду ойлоп тапкан, бул деле мындай идеальный суу болгуңар келбей, прическаңар бузуңар келбей, анан эмне кылабыз, зонт алып үшүүбүз келбей деген сыяктуу, же болбосо могу кремдерди деле, кремдерди канча реклама кылып атат, канча биз кайра эле мындай, жок мен өзүмө жагам, мен идеалдуумун дейбиз, бирок баары бир эле өзүбүздү эмне кылабыз, уход керек, массаждарды жасап, канча немелерди көрүп, анан кремдерди сатып алабыз, кайсынысы жакшыраак экен деп, кайсынын рекламасы жакшыраак экен деп, бул деле кайра эмне, адам баласын коркунучка алып келип, ай бетиңе бырыш түшүп кетет, ай эртерээк картаясың, картайгың келбейби, анда моуну сүйкөн, же болбосо ооругуң келбейби деп канча деген фармацевтика, бунун баары эле эмне, бизнес да. Бизнес на людях, адамдардын үстүнөн кылган бизнестер да. Бул деле кайра идеальный болуп ооругуң келбейби, анда эмне дейт, ушул дарыларды ич. Ушул дарыны ичсең, сен идеальный болуп, ден соолукта болосуң деген да. Көптөгөн бизнестердин баары эмне болот? Көптөгөн бизнестердин баары ушул страх, коркуудан биздин мээбизге киргизип коюп, анан ошол нерседен бизнес кылат да, көптөгөн нерселер. Ооба жан дүйнөнүн эмне кылыш керек, тынч. Мен дагы көптөгөн мисалы мурун оюм баары эле менде биринчи чуркай берчү да. Казыр ошону токтотуп, ойлонуп жашаганга аябай мындай көнүп келатам. Ошол жактан дагы эле үстүмөн иштеп эле келатам. Бирок ошо эң сонуну ушу жан дүйнөңдүн тынчтыгы экен да. Туура айтасыз. Инстаграмдын улам бир нерсесин жаңы үйрөнө баштасаң эле, анын баары эмне болуп калат, бул уже мода эмес, бул уже актуальный эмес деп уже башкасын чыгара баштайт да. Бунун баары казыр деле мындай, мисалы Инстаграм деген жок болчу, WhatsApp деген жок болчу, мындай окуулар жок болчу онлайн деген. Ошонун баары эле кайра эле бирөөнүн бизнеси болуп атпайбы? Бизнеси и ал бизнести кылыш үчүн өзүнүн несин диктовать этет да, правилаларын диктовать этет. Мисалы TikTok дегендер деле чыгып атпайбы?
Қазір TikTok'қа бір видеоңызды салып үшінтіп қойсаңыздар, қанша деген просмотрлар болып, ошоның үстінде эле қанша деген киши акча тапкандар бар да. Бұның баары эле кайра эле бирөөнүн бизнеси жасалып атат, бирок бирөөнүн бизнеси эмне кылып атат? Өрчүп атат, Мен бизнес кылайын десем, бирөөнүн бизнесине кошулуп, ушул жерде эмне кылыш керек болуп атам? Кайра өзүмдүн бизнесимди дальше иштетип кетишим керек болуп атат да. Бул нерсенин баары эле кайра эле мен не деп коет? Предложение, спрос и предложение деп коет, Спрос бар, значит, предложение кээ уже ойлоп таап атат. Бул смартчикке келгенде көп эле киши мынтип айтып калат да. Сүрөткө түшүп койсоңуз болмок экен. Өткөндө да жаңы Токбаевдан сабак өтүп атса, айтып атпайбы, эмне үчүн мен ушул жака жаңы бизнеске келгенде дейт, бутунда темир тагылган, ушинтип айтып калат, ушу эки жеринде темир бар болчу дейт. Аксап бир бутуман бир бутум кыска болчу дейт да. Ошондо таяк менен келип аксап ушинтип келгем дейт да. Ошону эмне үчүн мен сүрөткө тартып койгон жок элем десе, айтып атпайбы, анда ал кезде мындай телефон биз көтөрчү эмеспиз деп. Действительно, мен деле мынтип зарплаталар менен чыккан сүрөттөрүбүз жок да. Жаңы келген немелерибиз анан. Эмне үчүн десе, көрсө, ал кезде мындай кнопочный эле, кээ бир эле кишиники, ушундай центр болчу, көп эле кишиники эмне болчу? Обычный кнопочный телефон болчу да. Ана биз өзүбүздү да тарткандан уялабыз. Эмнеге? Анткени бизден бул сулуураак, мисалы биздин Назгүл Жумалиеваны көбүңүздөр таанып болушуңуздар керек. Мисс Кыргызстан 2010, мисс Кыргызстана го дейм. 2016 болуш керек эле. Анан сүрөткө түшкөндө эле менде деле көрдүңүздөрбү, комплекстан ал жалма турсу эле айта берем. Койчу, сүрөттүн баарын бузасың сен дей берем да. Потому что ал кыз мен үчүн идеальный көрүнөт да, көрдүңүздөрбү? Бою узун, жакшынакай. Мен жанына турсам, мен такыр башкача болуп калып атпайбы, көрдүңүздөрбү? Менде деле ушундай бир картина бар, мен деле ушундай болсом дегендей. Сүрөткө түшсөң, өзүңдүн бир кемчилигиңди издей баштайсың да. 5 кол деле тең эмес, идеалдуу эмес. Жаңы Токбаевдан айтып эстеп кеттим. Кадимки эле мына мен деле сабак берип атканда карасаңыздар, бир көз башкача, туурабы? Колдорубуз деле такыр башкача. Бирөө узун, бирөө кыска, ушундай болот эмеспи? Идеалдуу адам жок да. Бул идеальностька дагы мындай не зацикливайтесь да. Ошол нерсеге жабыша албаш керек да. Жаңы Токбаев айтат, ушу бир бутуман аябай кыска болчу дейт. Ушул Smart Rich'тин продукцияларын ичип атып дейт. Ушу мендди, психологиямды оңдоп атып, над этим поработала дейт. Казыр эки бутум мынакей карагылачы түптүз турат дейт да. Экөө биринен бири кыска болчу. Ал кезде коллаген деле жок эле. Коллагенди азыр ичип, коллаген бизде берде наючоктор бар. Эгерде коллаген кофе, коллаген чай бул эмне экенин билбесеңиздер, бул сөөк менен иштейт да. Өткөндө биздин бир партнерыбыз айтып атат, немемдин дейт, күйөө баламдын могу жагы мындай кыйшыйып турчу дейт да. Аны ушу коллаген бутту тизени дагы сөөктөнүүдө сонун кылып оңдоп атат, түздөп атат дегенде ишенбей күлкүм келип ушинткен дейт да. Анан казыр карасам, ушу күйөөмдүн күйөө баламдын жагы түзөлүп калыптыр дейт да. Көрдүңүздөрбү? Биздин продукцияны акцент коюп аябай иче бериңиздер да. Жаңы Токбаев айтат, ушу коллаген в основном ошол жерден берди окшойт, сөөк төрмөнөйдө оңдолду, түзөлдү дейт да. Ошон үчүн баарыңыздарга айтат элем, только биз өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, ошондо гана идеалдуулукка келебиз да. Эми сиздерге практика жок, бирок ник вычиш жөнүндө туура айтай. Эң сонун канча деген результаттардын баарын алып атабыз. Үй тапшырмасы бул ник вычиш жөнүндө кино көрөлү. Ким тааныйт ник вычиш жөнүндө, ким киносун көргөн, же ким уккан, же бир встречаларына баста ушундай бактылуулар бардыр. Идеальный мындай колум кыска, бутум кыйшык. Кимдер жаш кыздардын комплекси болуш керек, мен деле мурун кыска кийишмесмин. Наоборот, возраст өткөн сайын анан уже неме кыла баштайт экенсиң. Ну и что деп уже идеализмди меден алып салат окшойбуз да. Ошондон баштап мен уже кыскаларды кийип, өзүм мынакей билбейм дегендер болуп атат, билем дегендер болуп атат, көргөндөр.
ушул кимдер билбесе Google'га киресиздер да Ник Вуйчич деп эле жазсаңыздар ушул кишинин күчтүүлүгү жөнүндө сиздерге не болот, канча деген кинолор, документальный фильмдер чыгат да. Бул мисалы кээ бирөөңүздөр арыкмын, толукмун, бутум кыйшык, боюм кичинекей, же боюм узун, же бул жер мындай болсо болмок дегендер бар, Вот ошондой кишилердин баарына даже балдарыңызга ушуну көрсөтүп койсоңуздар болот. Көп ушундай заданиялерди беребиз го, жана уборка жөндөө, көргүлө дегенде кыздарыңыз менен келип отуруп көрсөңүздөр, кызыңыздар сиз үй жина дегенге караганда ошол кинону көргөндө ушинтип жинаш керек турбайбы үйдү жинаганда мындай ушундай энергия менен жинаш керек турбайбы деген ой келет да. Айтат го, канча жолу айткандан көрө бир жолу жасаган жакшы депчи. Ошон үчүн ушу Ник Вуйчич жөнүндө дагы мен Smart Richке келгенде эле көргөм. Мен бул кишини тааныч эмесмин. Тааныбагандар үчүн колу жок, буту жок, бутунда эле кичинекей эмне деп коет, утиные лапки деп коебу, кичинекей шапалакка окшогон бир эле нерсеси бар. Казыр мисалы ноутбук менен шыкылдап, мен мисалы шыкылдап жазып, бир нерселерди китеп жазып, андайга мындай даже ошого кылыш керек деген менен бара баратам, бирок баягы эле метод менен кагаз ручка менен эле жазып ушинтип атпаймынбы. Бул Ник Вуйчич элестеткиле кичинекей шапалакчасы бар бутунда. Ошо менен шыкылдап ноутбукту печатать эткендерин көрдүңүздөр беле? Вот ошол нерсени кыздарыңыз мына мен бул жерим жок, тигил жерим жок дегенде канча деген кишилер, особенно мо тамакты мен кичинекей кызымды аябай тандап жейт, аябай капризная. Эми ойлоп коем, бунун деле өз рызкысы да, казыр ушунчалык тапкан сайын неметип атабы деп анан бирок айтып калам да, канча деген адамдар, канча деген кичинекей балдар казыр курсак ачып жатат, канчалык элементарный нанга жетпеген. Сен болсо тигил жерим интип калыптыр, мындай капризный, анан казыр деген ушинтип тарбиялаш керек деп биз дагы ушундай неме кылып койгонбуз да, кенен тарбиялап, бул тамак жакпаса аны жебей коет, бир жери эле жакпай калса, өңү жакпай калабы, бир жыты жакпай калабы, бүттү да. Атак өзү жакшы көргөн эле манты, 2 күндүн биринде эле ушундай жейм, анан күлчүтай, ушундай кыз да. Анан кийин ушул кишилерге ушундай нерселерди да көрсөтүп коюш керек да. Жана Африкада ачка болуп жүргөндөр, курсактары шишип, карачы моолар деп калсам эле, мам, менин жашоом башка, алардын жашоосу башка. Я же не виновата, что они так родились деп көрдүңүздөрбү? Казыркылар ушундай да, өздөрүнүн гранин биз мурун ошол нерсеге эмне кылганбыз, кишилерди киргизе бергенбиз. Казыркы жаштар, билбейм, сиздердин балдарыңыздар кандай, меникин поколениясы, үчөөнүн поколениясы үч башка, 8 жаштан, анан үчөө үч башка да. Ой жүгүртүүлөр, анан кичинекей кызымдын ушундай нерселери бар да. Ошон үчүн ушул нерселерди айтып турушуңуздар керек да. Бир жерине бутуна деле кээ бирде ушинтип калат эмеспи, бутум кыйшык, же бул пальчигим чоң, же почему у меня толстый, ушундай бар го, кемчиликтерин издеп, бунун баары эмне, идеальный нерсени көрүп алганда, же идеальный нерсени угуп, эң жаман нерсе бул школ да. Айтып коет го, эң школьниктер злой да, ичинде алар деле мындай атайын, тарынтайын эмес, оюнда келген нерсени айтып коет дагы, 3-4 биригип алып айтып койсо, көптөгөн кичинекей балдар ушемлённый болуп калат, казыркы мугалимдер дагы туура айтат. Ошол меники да ушинтип айтат да. Башкалардын да жашоосун айтып атсам, эми алардын жашоосу ушундой да, это же их проблема деп ушинтип айтат да. Улуу кызым деле тарбияны айтпай, монтип эле мен деген монтип жашачумун. Баракта бизде деген свет слабый болгондо свеча уюлуп жылган күндөр болчу да. Казыр могуга ыраазы болбойсуңарбы деп өзүнчө комнату хочу өзүнчө десе эле, улуу кызым ушинтип калса, но это ваши проблемы. Сиздики ошондой болуппайбы? Казыр мына сабак өткөн сайын алар дагы эмне болот? Ошол нерсенин баарын сиңирип атпайбы? Анан кийин айтат да, эми менин ырыскым ушундай болуп атпайбы деп көрдүңүздөрбү? Мектептен эмнеси жаман деп атам? Мектепте деген
жана инвалидтер, мисалы менин кайнемдин баласы бир асындай сылтып басат, ошону деле мынтип шылдыңдап комплексти ошолор жаратат да. 5-6 киши сүйлөп жооп бере албай атса шылдыңдап күлүп ош бойдон сүйлөгүсү келбей калат. Ошон үчүн кайсы жомок жөнүндө айтып атасыз? Салтынат кайсыл жерим жомок болуп кетти? Ошол нерсени айтсаңыз. Школдогулар, мугалимдер, мисалы менин кызым неме деп айтат да, кичинекей өзүнүн баламына буларды мындай принижать этипчи, силер деген простой школдо окуйсуңар, вот менин балам депчи, мама эмне үчүн алар бизди ушинтип кемсинте беришет? Простой школдо эле окуйт, 9 гимназия, но все равно мондай прям фантастический, крутой школдо окубайбыз. Ошон үчүн ошол мугалимдердин дагы бир немесин айтайын деген, возвышать этип турганды билсе аябай жакшы болот эле да. Көптөгөн мугалимдердин бир немеси бар да, эки коюп, кызыл ручка менен монтип жазып, кемчиликтерин айтып ушинтебиз го. Вот ошодон не кылабыз? Көптөгөн чүнчүп кеткен балдар, көптөгөн эмне деп коет? Өздөрүн даже самоубийствого баргандар да бар го, кичинекей балдарчы. Өздөрүн аябай чүнчүп, школго баргылары келбей, ошонун баары эмне? Айлана немелер, айлана чөрөсүнө байланыштуу болот да. Ошолорго дагы мындай көңүл бөлүп, кичинекей балдар ушу идеальный нерсени балдарыбыз өздөрүнө картина кылып алат дагы. Ошол нерсеге мисалы биз деген канча деген берден сабактарды окуп, бир аз ушуларды түшүнүп калабыз да. Ушул нерселерди түшүнүп, идеальный нерселер болбойт деп түшүнүп калабыз го. Могул биздин кичинекей балдарыбыз, мисалы менин кичинекей кызым, укмуш мондай жашоолордун бар, идеальныйларын баарын жашап алып эле, өзүнүн жашоосун минуска келтирип ушинтип берет да. Самооценкасын түшүрүп, мама эмне үчүн биз ушинтип жашабайбыз, мама эмне үчүн булар кайра путешествиеге кетти, булар кайра минти деп элечи. Ошонун баарын сиздер өзүңүздөрдү тарбияга алганды уже үйрөнүңүздөр. Бул балдарды дагы мынтип карап туруңуздар да. Мынакей кыздарыңыздар айтып атпайбы, кандай сонун жашоодо жашагылары келип атат. Ошолордун баарын мынтип контролдоп, карап ушинтип туруңуздар. Ошол идеалдуу жашоону биз өзүбүз гана жарата алабыз да. Кандай просто отуруп өзүңүздөрдүн семья менен сүйлөшкөндү көбүрөөк билиңиздер. Мугалимдер 5 кол тең эмес. Азыр эле айтып атпайлыбы, идеалдуу адам жок. Бирок кээ бир мугалимдер бар, макташат, өйдө көтөрүшөт, кээ бирөөлөр бар. Кээ бирөөлөр, мына менин кызым эми 15 мугалим сабак берсе, ошонун 3-4өн айтып келет да. Мама, эмне үчүн ушул мугалимдерди мындай жакпайт? Эмне үчүн мени ушул басынтышат? Эмне үчүн они издеваются? Деп ушундай сөздөрдү сүйлөп калат да. Мен 5 кол тең эмес, баардык мугалим жаман эмес, арасында бар да. Мугалим дегендер алар деле бизге окшогон эле адамдар да, туурабы? Биз деле вроде бы биз тарбиялап койдук, бир аз замечаниясын айтып койдук деп коебуз, бирок кээ бирөөнө эмне болуп калат? Ошол мээсине сиңип калат дагы, жашоосун аябай сындырат да. Ошол келиңиздер, идеалдуу жашоону элестетели, бирок өзүбүздү ошо идеалдуулукка, рамкага салбайлы, туурабы? Не идеальная я деген ошол, мен идеалдуу эмесмин, мен ал рамкага кирбейм, менин жашоом өзүнчө. Мен кичинекей кызымдын сөзүн айтып коеюн. Мен эмне деп коет? Это моя жизнь, я сама знаю деп коет да. Вот ошол сыяктуу да. Бизге ошол нерсени эч ким айткан эмес да. Азыр улуу кызым айтып калат. Ошол мен ойлоп турмун чын эле кичкийимде ошентип айтып койсо болорун. Мен сенден үйрөнүп атам депчи. Азыркы балдар эмне болот? Аябай ачык болот да. Аябай мындай прозрачный болот да. Буларды мынтип алдай албайсың. Мурун бизди алдап койчу, биз алданы отуруп калчу элек. Азыр андай жок да. Азыркылар башкача. Азыркыларды дүйнө жүзү тарбиялап атат да. Үйдөгү ата эне эле эмес, дүйнө жүзү тарбиялап,
интернет пространство телефонду чукулап мен неберем 1 жаш 2 демере сөмөй мен ютубтарды шуулдатып мультфильмдерди коет да. Мына үйүңүздөрдө ар бириңиздер менен небериңиздер бар аларды не кылып атат, дүйнө тарбиялап атпайбы, карабайсыздарбы? Просто дүйнө эмнени тарбиялап атат, дүйнө эмнеге тарбиялап атат, ошол нерсени сиздер дагы байкаңыздар. Ошол нерсени көп айтып келем. Мындай мектеп тарбиялап атат, анан телефондон көрүп атат, анан ютубтан көрүп атат деп тим койбоңуздар. Карап, именно эмне менен алек болуп атат. Анан ушул рамкага кирбесин. Рамка деген эмне? Башка бирөөнүн жашоосу менен өзүн салыштырып эле самооценкасын түшүрө бербесин да. Азыркы оорусу эмне? iPhone 14 деп эле. iPhone 14 жок болсо эле тим эле байкуш несчастный болуп эле ошентип беришет да. Азыр менин кызымдын ушундай возрасты болуп атканда сиздерге да ушуну айтат элем да. Ошо рамкага салбаңыздар. Дайыма ушинтип салыштырып, реальностька кайра алып келип туруңуздар да. Ал жашоо башка, идеальный жашоо башка. Реальный жашоо ушундай деп туруңуздар да. Анан ушу Ник Вуйчичти көрүңүздөр деп айтат элем. Ушул мага мындай вдохновение берет да. Вдохновение деген эмне? Көп нерседен жашоомдай токтоп, кылсамбы, кылбасамбы деп мындай самооценкаң түшө баштайт го. Анан ушул кишинин жашоосун кандай супсулуу келинчек алды. Ошол келинчекти деле мындай мисс какой-то страны да, жакшынакай мулатка го. 2 баланын атасы менен эң өкүнгөнүм эле дейт. Атадай болуп мынтип 2 кол менен кучактай албайм дейт да. Калган баарына эле ыраазымын дейт да. Карабайсыздарбы? Эгерде ошол киши колу жок, буту жок, кичинекей шапалакчасы менен ошол киши ушул жашоосуна ыраазы болуп, Алла Таала жаратканына ыраазы болуп жашап аткандан кийин биз эмне кылыш керек экен? Биз өзүбүз алга түртүп, өзүбүздү шыктандырып, эмне кылыш керекпиз? Алга жана алга. Күнүгө 1% жакшы болуңуздар дагы. Анан адам деген чоң тамга менен өзүбүздү адам кылып жүрчү только биздин колдон келет. Чоң рахмат сиздерге. Бүгүнкү сабакка катышканыңыздар, өзүңүздөрдү 1% болсо дагы үйдө өстүргөнүңүздөргө чоң рахмат. Кийинки